Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүн биз Казакстанда ызы-чуу жаратып жаткан аксакал тууралуу кеп кылабыз. Аксакал тойго чыгып орой сүйлөгөндүгү үчүн бүгүнкү күндө аны Казакстандын бийлиги камап салды жана Казакстан эли катуу реакция кылып, бул аксакалга көпчүлүгү каршы чыгып жаткандыгын көрүп турабыз. Жана аксакал бул жерге тойго чыгып, той жөнүндө жаман сөздөрдү айткандыгы үчүн аны ушундай катуу бийлик дагы, эл дагы катуу сындап жаткандыгына күбө болуп турабыз. Бирок келиңиздер бүгүнкү күндө дал ушул окуя, чуу жаратып жаткан окуя тууралуу кеңири түшүндүрүп берүүгө аракет кылалы. Бул аксакалдын күнөөсү эмнеде, бул аксакал эмнени туура эмес кылды жана эмне үчүн казак элинин жана казак бийлигинин реакциясы ушундай катуу болуп жаткандыгы тууралуу кеп кылалы. Ошол учурда эмне үчүн тойлор тууралуу бул аксакал чындык сөздү айтса дагы казак эли мындай ачууланып кеткендиги тууралуу түшүнүүгө аракет кылабыз. Антан каналыбызга катталып бир лайк коюңуздар. Биз баштайлы. Кыргызстанның еркектер билip берип отырган болмойт. Мына анчымен ахалашысы деп айтат да, азанчысы шайтанын. 2026 жылдын август айында Казакстандын Түркистан облусунун Жетисай шаарында 66 жаштагы аксакал тойго чыгып, тойдо калоо тилек айтуунун ордуга чогулган элдерге насаат, диний насаат айткан. Диний насаатында тойлордо ушундай ысырапкорчулук болот. Тойлордогу артисттерди, тойлордогу ырчыларды бул шайтандын адамдары деп, арак ичкендерди жана башка нерселердин баарын айтып, булардын баары туура эмес экендигин айтып, ушундай эл астына чыгып микрофонду алып катуу насаат айткан. Жана аял кишилерди ургачылар деп, аял кишилерди башка отурсун, эркек кишилер башка отурсун, тойдо бир отурушпасын деп, ушинтип диний насаатты катуу айтып, ушундай тойго келген адамдарга эскертүү берген. Мындан соң видео интернетке тарап кетип, коомдук талкуу абдан күчөп, казак элинин ачуусу келип, казак бийлиги бул аксакалды бат эле камап, суракка алып, азыркы учурда абакта камалып, катуу суракталып жатат. Ошол эле учурда бул адамды диний радикал деп казак элинин дагы ачуусу келип жатат. Бул аксакал эмне үчүн мындай кылды? Келиңиздер, башында биз аксакалды түшүнүүгө аракет кылалы. Чындыгында эле азыркы учурда тойлор бир эле бул аксакалга эмес, көпчүлүгүнө тойлордо ысырап болуп жаткандыгы көпчүлүгүнүн ачуусун келтирет. Тойлордо ичкиликтер жана баардык күнөө иштери, арам иштер болуп жаткандыгы көптүн ачуусун келтирет. Бул аксакал болсо мусулман жана консервативдүү үй бүлөдөн болгондугу үчүн дал ушундай тойлорго каршы чыккан. Бирок аксакалдын эң бир чоң катасы бул жерде элдин ачуусун келтирип, катуу айткандыгы жана аял кишилерди ургачы деп айткандыгында болгон. Дал ушул жерде адамдарды кемсинткен сыяктуу болуп, өзүнүн динини катуу таңлаган сыяктуу болуп, жана өзүнүн динине ушундай адамдарды жагымдуу чакырбай, өзүнүн динине ушундай бир агрессивдүү жол менен чакыргандыгы үчүн казак элинин жана казак бийлигинин ачуусу келип, ушундай катуу реакция кылды. Аксакалды бир жагынан түшүнсөк болот, анткени ал барыңыздар көрүп тургандай эле тойдогу ысыраптарды, тойдогу күнөөлөрдү, ушундай тойдогу ичкиликтерди айтып чыкты. Бирок ошол эле учурда казак элинин ачуусу келди. Казакстандын диний башкармалыгы дагы бул аксакалга каршы чыкты. Анткени диний башкармалыгы баш болуп, аксакал туура эмес айтты, туура эмес жерди айтты жана өзүнүн ойлорун катуу айтты, адамдарды кемсинтип айтты деген билдирүүсүн жасады. Ошол эле учурда бийлик тарабынан дагы бул аксакалды дароо кармоо болуп, бийлик тарабынан дагы сурактарды жүргүзүп жатат. Эмне үчүн бийликке мындай адамдар абдан кооптуу? Анткени мындай аксакалдар, мындай динчил адамдар ар дайым мыйзамдан көрө шариаттын мыйзамдарын бийик койгондугу үчүн, мамлекеттин мыйзамдарынан жогору, шариаттын мыйзамдарынан жогору кармагандыгы үчүн бийликке мындай адамдар коркунучтуу, кооптуу, бийликке коркунуч жаратат. Эгерде бүгүн бийлик бул аксакалга реакция кылбай, бул аксакалды катуу кармабаган болсо, эртеси күнү көчөгө чыгып алып, элдерди бийликке каршы чакыруусу мүмкүн жана бийликке коркунуч жаратуусу мүмкүн. Ошол себептен бийлик катуу реакция кылып олтурат. Казакстан светтик мамлекет. Казакстанда мамлекеттик мыйзамдар ар дайым жогору турат. Казакстанда адам укуктары биринчи орунда тургандыгы үчүн бул аксакалга ушундай катуу реакция кылышты. Жыйынтыктап айтканда, азыркы учурдагы тойлордогу ысырапкорчулук бир эле аксакалдын ачуусун келтирген жок, бир эле Казакстанда көйгөй эмес, бул көйгөй Кыргызстанда дагы бар. Кыргызстанда дагы тойлордо ысырапкорчулук, ичкиликтер бар.
Эми дал ушул чындыкты чыгып, эл алдына чыгып аксакал айткандыгы үчүн, орой айткандыгы үчүн туура эмес болуп калды. Анткени динде оройчулук жок, динде ар дайым жумшак тил менен чакыруусу керек. Эгерде аксакал тойдун ээсине барып четке тартып туруп ушундай тойдо ушундай ысырап кылбагыла, тойду ушундай кылгыла деп айткан болсо туура болмок. Бирок аксакал ушинтип эл астына чыгып болгондо дагы тойдун так ортосунда орой айтып аял кишилерди ургачы деп көпчүлүктү кемсинтип айткандыгы үчүн ушундай катуу реакция болуп жатат. Бирок жалпысынан ала турган болсок, бул аксакал туура сөздөрдү айтты, туура маселени көтөрдү. Бирок туура маселенин чечилүүнүн ордуна бүгүнкү күндө аксакал ушинтип абак калып, элдердин ою башка жака бурулуп кетти. Жана тойдогу ысырапкорчулук, ичкилик маселелери кайра эле чечилбей, кайра эле ал жөнүндө элдер талкуу кылбай эле калды. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Өз оюңузду комментарийге жазыңыз. Биз сиздерге аксакалдын айланасында болуп жаткан окуяны түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Эмне үчүн элдин реакциясы мындай болду? Эмне үчүн бийликтин реакциясы мындай болду? Ушулардын баарын түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.